Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ejелер, sizlar менен айыз нифас эрежелеринин 17-эрежесине жеткенбиз. Биз азырда 2-бап айызга жана нифаска тиешелүү негизги эрежелер тууралуу айтып жатканбыз. Мында мурдагы эрежеде нифастын аздыгынын чеги жок деп айтканбыз. Эми 17-эрежеде нифастын эң көбү 40 күн. 17-эреже бул нифастын эң көбү 40 күн экен. Урматтуу эже-сиңдилер, нифастын эң көбү 40 күн. Андан кийин нифас болбойт. 40 күндөн ашса исхаза болот. Докторлордун изилдөөсүндө аялдардын көпчүлүгү 24 күн нифас көрүшөт экен. Эгер баласын эмизбесе, бул убакыт узакка созулушу мүмкүн. Нифастын эң көбү 40 күн. Эгерде кан агуу мезгили узакка созулса, бул жадындагы плацентанын калдыктары бар экендигин же жадын кадимки алдыгы эмес, балким артка бурулуп кеткендиги же миома же инфекция сыяктуу бир оорунун бар экендигине далили болуп калат. Мисалы, эгер нифас көргөн аял 20 күндө таза болсо, соң 15 күн тазалык көрүп, кан кайрадан келе турган болсо, мунун баары 35 күн нифас күнү болот. 40 күндөн ашып кетпесе эле. 40 күнүн аралыгында кан токтоп, кайра кайтып келсе дагы ортодогу баардык убакыт нифаска деп эсепке алынат. Эгер бир аялдын адаты боюнча бул аял биринчи жолу төрөп жаткан эмес, балким мындан мурда дагы төрөгөн экен. Ошол адаты боюнча 25 күн нифас көрөт экен. Бирок экинчи төрөтүндө бул убакытта токтогон жок. Ал эмне кылат? Күтөт. Мүмкүн адаты өзгөргөн болушу мүмкүн. 40 күндөн ашып кетсе, күттү, 40 күндөн дагы ашып кетти, кан токтобой калды. Эми бул аял нифасын адатына кайтарат. Башкача айтканда, 25 күн нифас көргөн болот, 25 күндөн ашкан күндөрүнүн намазыны каза кылып берет. Эмне үчүн? Себеби келип жаткан кан ачык болду, ал оору себебинен келип жатыптыр. Адатынан кайтарат дегени бир гана адатын карманат деген мындан мурда сабактарда да айтканбыз. Качан гана коюлган чектен ашып кан токтобой калса гана ошол убакта адатын карманат. Бирок мен 25 күн нифас көрүшө элем деп туруп эле намазыны баштап кетпейт, себеби адат өзгөрүп калышы мүмкүн. Анас радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, нифас мезгили 40 күн же тазалык көргөнгө чейин болот деп. Кандай экен? Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң көбүнө 40 күн деп белгиледи, же тазалык көрүп токтоп калса 40 күнгө чейин таза болуп кала берет экен. Усман бин Абу Асир радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, аялдардын нифастагы убактысы 40 күн деп. Абдуллах бин Амр радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, нифас көргөн аял 40 түн күтөт. Эгер 40 күндөн мурда тазалык көрсө, анда ал аял таза болуп саналат. Эгер 40 күндөн ашып кетсе, анда исхаза болот, гусул алат жана намазын окуйт. Эгер кан келе берсе, ар бир намаз үчүн даарат алат. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баардыгына ачык айкын ачыктап айтып берген, кандай кылышын нифаста. Эми 18-эреже. Мында аралаш тазалык тууралуу айтат. Аралаш тазалык үзгүлтүксүз келген кан сыяктуу эле ал убакыт айыз болуп саналат. Ал эки айыздын ортосун бөлө албайт. Эки айыздын ортосун бөлүүчү тазалык убагы кеминде 15 күн болушу керек. Эгер айыз учурунда кан токтоп калса, айырмасы жок. Ал бир нече саат токтоп калабы же толук бир күн келбей калабы, анын баары айыз болуп саналат. Себеби аялдардын көпчүлүгү адаты боюнча айыз учурунда кан токтоп келет. Бул учурда кан келип жатат деп өкүм кылынат. Акыйкатта кан келбесе дагы. Чындыгында, мисалы, бир аялга кан 2 күн келди. Соң 3 күн токтоп калды. Эч нерсе келген жок. Бирок 6-чы күнү кайтып келди. Анда бул аялдын айызы 6 күн болуп саналат. 3 күндүк аралаш тазалык айыздын эле өкүмүнө алып калат. Бир аялдын айыз убагында кан бир намаз убактысы өткөнчө же андан да көп убакыт токтоп кала турган адаты бар болсо, ал аялга ошол учурда гусул да, намаз да важип болбойт. Себеби ал аял билет, ага кан кайтып келет, адатыны карманат. Мындай учурлар бир гана адаты бар аялдарга. Ал билет дайыма анда 6 күн кан келет дагы, 7-чи күнү жарым күн 5-6 саат токтоп кайрадан келип калат. Аялдарда ушундай учурлар кездешет. Бирок ал кайрадан келери дайым эле кайтып келет. Бул учурда ал аял күтөт экен. Ал эми жок, эч кандай адаты жок аялдарчы, эгерде кан бир намаз убактысында токтоп калды, мисалы 5 күн кан көрүүдө дагы токтоп калды, 5-12-де токтоду, саат 4-тө асыр убактысы кирет. Бул ошол
3:30 чейин күтөт. Эгерде кан келбей кала турган болсо, гусулун алат дагы намазыны окуп бериш керек пешимде. Эмнеге? Себеби мында эч кандай адаты жок. Ошондуктан адаты болбогондуктан мүмкүн анда кан токтоп калды деп намазыны баштаганга өкүм берилет.